Бактбеке, анан сиз менен маек үстү улантсак эми. Өткөндөгү видеолор боюнча биздин көрүүчүлөрдөн аябай көп суроолор келип түштү. Өзүңүз деле көрсөңүз керек. Андан башка да өзүмдүн суроолорум бар. Өткөндөгү видеолордо сиз мындай деп айттыңыз да, Бактбеке. Бул биздин акыркы реинкарнация, эмкиден кийин болбойт деген нерсени айттыңыз. Например, бир жакын арада эле кечээ бүгүн дегендейчи өтүп кеткен жакындарыбыз бар дейм баарыбыздыкы. Анан возраст менен карып 90го чыгып 80ге чыгып деп айтайынчы, өткөн адамдар да бар да, чоң ата чоң энелерибиз бар. Ошол адамдар алтын доорго жаралбай турган болуп кетиштиби ошондо? Жок, кандай эмес да. Азыр бул эшик жабыла элек да. Мисалычы, 3-чү жыштыктын биз өзүндө жашап атабыз да. Алдыбызда өткөргүч көпүрө болуп турган 4-чү жыштык деп коет. Анан 5-чи жыштык деп ошого барып атпайлыбы? Азыркы кетип аткандардын баары кайра эле мурункудай күтпөй эле жандар жаралышы ыктымал да. Себептен Алла азыр силердин эле ошол неберелериңер болуп, же бала чакаңар болуп жаралат да. Себептен азыр ошол эшик жабылганча дагы убакыт бар. Толук өтүп кеткенгечи. Ошого алар жан талашат да. Азыр ошол bir rekarnasiya pat болот да. Даже мисалы байкап атасызбы, бүгүн 3-өмдө төрөлүп атат, 4-өмдө төрөлүп атат, 5-өмдө төрөлүп атпайбы? Бунун баары ошол убакытта ошол тар болгондуктан ошол жандар бат жараганга аракет кылышып атат да кайра. Анан качан бул бүткөндөн кийин өтүп алгандардын жаны реинкарнация болбойт. Ала түбөлүктүүлүккө кете баштайт да. Калып калган жандар була кайрадан эле реинкарнация болот. Буларда кандай кылып мен билишимче бөлүнгөнүм боюнча ошо даяр болуп калгандар, азыр даяр болуп калган өтүп калат да, ошолордун баары кайра экөөнүн ортосундагы жыштык ушунчалык жука болот да, алтын доордо жаралышат да. Жакшы. Анан Бактбеке, мен дагы бир интернеттен бир информация окуп калдым да. Мындан, например, канча миң жыл мурун Атлантида жок болгон да. Ошол мен уккан информация боюнча азыркы жердеги жашоочу адамдар дейт, ошол атланттар шанс алган атланттар дейт го. Кандай? Шанс, кайра ошо жерге жашап, алтын доорго өткөнгө шанс алган атланттар деп. Сиздин оюңуз кандай буга? Илим боюнча мындай да. Биз билген илим боюнча ошол алтын доорго өтүүгө мен билбейм, алардын сааты мененби, биздин саат менен 2 саат калган дейт да. Ошого атланттар успеть этип калган дейт да. Ошондон келип, бул мезгил сааттарында бар, тегерим келип тышоо салган дейт да. Бул өтпөй калды деген сөз да. Ошондон кийин атланттардын арасынан бир арууланганы бир 11 чактыр өтөт. Ал жана Сириуско учуп кеткендер. Сириуско учуп кетет да. Ошолордун акылман атасы болуп, анан Бакай ата менен кол кармашып атпайбы? Алардын кол кармашып аткан нерсесинин баары биз айланып келип эле, азыр биз түбүбүз Кыргыз менен туруп да. Анан жагын билбейбиз да. Канча цивилизация бар экен. Биз ошолордун тукумдарыбыз. Түбүн карап келгендечи. Может биз ошо Атлантиданын өзүнүн тукумдарыбыз. Анткени Манас атасы Атлантидада жашаган да. Анан ошол учурда мен билишим боюнча ошол ордонун ачылгандан бери ошо Атлантиданын адамдарыбыз деп баягы энергетический адамдар келип турат да биякачы. Алар ушунча өнүккөн, бойлору бир 6-7 метр узун аталар да, энергетический келип турат. Анагы Гепарбариев деген аталарды мен көргөн эмесмин. Кийин бир гана ошол көлдөгү бир Барскондо бир жер бар. Сыркатмачы. Гагарин учкан жер бар го. Гагарин эстелиги бар деген. Гагарин учкан ошол эстеликтин жанында ошондо ошол сакалдар аппак кадимки эле неметкен европеецтер да мындай келишкен да, учуп жүргөн аталар экен. Ошолор менин оюмча жана неме аталар экен. Азыр айтып атпайбы, Гепарбариев. Булар азыр түздөн-түз славяндардын ата тектери болуп атат да, славян руларынчы. Ошентип биз кандайдыр бир түпкүлүккө бирип аткан ошолчу. Азыр бирип атабыз. Анан ошол тиги илим боюнча Атлантиданын жана өткөн адамдардын баары бүгүнкү күндө ошол Сириус планетасындагы өздөрүнүн баягы экзамендерди коюп сыноосун өтүп, анан көк энергия деген бул тегиздин энергиясы да, көк энергияга чыгып,
бүгүн Саманчы жолунда турушат туганда турушканга да үстүн карап эми кандай болуп кетет деп коркуп калган эл да. Дагы кандай болуп кетет деп үстүн карайт дейт. Ылдый жакта атланттар бар да жерде. Биякты карап, бордошторун карап, булар кандай көтөрүлөт дейт да. Себеп дегенде ошол эки цивилизациялардын ортосунда бир адамзат жашап атпайбы? Ошо адамзат өтпөй калса биз кандай болуп калабыз деген үчүн булар азыр ойгонуп аткан үчүн, булар аябай жардам берип аткан үчүн урпактарына. Ошо чогуу баардыгы өткөнгө. Улуу биримдикке баары ойлошкан үчүн да. Сонун керемет. Бакбеке, азыр жанагы интернетте берилип аткан маалыматтарды угуп ойлоп кетип атам да. Биз Атлант аталардын кетирген каталыктарын кайталап аткан жокпузбу? Анткени азыр деген жанагы искусственный интеллектти жасап койгондор өздөрү жок болуп кетип атат го. Тиги Масктын жанында жүргөн 12 кишиси болсо командасынын анын 6 кишиси жумуштан чыгып кетиптир. Алардын айтымында азыр искусственный интеллект 12 айда өзүн өзү жаңылап турат экен. Уже адамдын катышуусуз өздөрүн жаңылап, улам жакшыртып турганга уже мүмкүнчүлүгү бар экен. Анан ошолорду көрүп алып ойлоп кетип атам да. Ошол бул негизги башта эле айтат. Азыр технократический доор да. Баары техникага кызмат кылып атпайбы? Сотко көтөрүп бирөө косминтектер баары чыгып атпайбы? Бу да адамдардын бир аң сезимин жерде кармап калуучу бир инструмент да. Анан ошого көп адамдар берилип атпайбы? Ошондуктан бул ускорение деп коет. Алтындорго өчтү өтө ылдамдыкка алып кетип атат да, адамзатты алып өтүп кетиш керек да. Ата адамзаттын сознаниясы, аң сезими ошого байланып калат да. Ошон үчүн шаштырыш, мен ойлойм, ошо шаштырып аткан ошодон окшойт. Өтүп кетиш керек. Бирок бул мындай да. Сиз айтып атпайбы, атланттардын катасын кайталап депчи. Атланттардын катасы, лемурлардын катасы, деген Ной элинин катасы болобу. Булардын баары ошол убакта мындай бир жетилген, ушунчалык бизден көп жетилген, алар ушунчалык неме болгон да, багы жагы жетилген да. Бирок кандайдыр бир ошол алтындорго өтүүдүн накта учуру келбесе керек да. Ошон үчүн адамзат ошо ортосунда калып калгандардын баарын алып өтө турган күч болуп тур да. Ошо адамзатка баардыгы бүт аалам, алар кандай жардам эмес, азыр бүт аалам көрүнбөгөн күчтөр бүт адамзатка жардам берип атат да. Өчүнчү себептен адамзатты карап, бизден да ошо цивилизация көп да аябай ааламда. Алардын баары ошо адамзаттын жирен баары бирбиз да. Ошо бир тепкичасы көтөрүлсө, бизге окшоп далай деген цивилизация дагы көтөрүлөт да бир тепкиче үйдөчү. Алардачы ошон үчүн бүт аалам ошо жардам берип чуркашып атат да. Ошол улуу күчтөрдүн баары билишет. Кыйын, эң кыйын нерсеси адамдын ошо аң сезими экен да. Бакбеке, мен ушу 13-жылдары эле баягы алтын доор жаңы башталган кезде эле бир уккан маалыматым бар эле да. Жер жүзүндө 144 миң адам агарып түшүнүккө келсе, аң сезими өзгөрсө, ошол 144 миң адамдын эле жарыгы калган адамдардын баарына тиет деген нерсе бар эле да. Эми азыркы күндө ошо интернет булактарында эле айтып атат, уже 1 миллиондон ашып кетти агарган адамдар депчи. Анан эмнеге ошо 1 миллион адам калган адамды агарталы атат? Мындай бул баланс бар го, баланс мындай. Баланс сыяктуу экен да бул. Мисалы, ошол жерде отурабыз, үчөөбүздү алайлы да. Үчөөбүз тең ушул жолдобуз. Үчөөбүз тең илимди билебиз. Анан кийин үчөөбүздүн тең, бирок накта нерсе келген үчөөбүз ар кандай баланста болуп калса, үйгө барганда аялыбыз, бирдеке дейбиз, же бала чакабыз. Ошентип биз өзүбүзгө бир туруктуу акыбал жарата элекпиз да. Бирок үчөө биригип бир ой болгондо биз бир энергияны топтотобуз да. Эми ошо 144 миң адамдын топтолгондо ошонун күчү жерге сөзсүз андан чоң күчтү жерде жаратмак да. Жерде баягы айтылуу бейиш жашоо орноп кетет. Бар энергия да. Ошон үчүн алардын расчету боюнча мынча адам ойгонсо, примерно мынча жарыктарса, буяк ушундай болот деген да. Бирок ошонун ичинен моундай балансировка кызык болуп атпайбы? Бирөө бүгүн аппак жарык, эртең караңгы болуп кетип атат. Бирөөдү жамандай коюп атат. Бул бизде привычка, сознанияга деп калган. Бирөөдү ушактай коюп атат. Ошолордун баары айла өздөрүн артка тартып кетип эле, баягы бир устойчивый бир турган туруктуулук болбой атат да, энергия тарткан.
Мисалы ушул эле Кыргызстанды алып көрсөк, 10 эле бала, чындап ойгон 10 бала эчтекеге көңүл бурбай жалаң аалам иштешип ошо энергияны тартып, бокурук аурасын чоңойтса ошо энергияны. Мисалы Кыргызстанды каптаса, Кыргызстан эли билип билбей өзү оңоло баштайт да. Мына бир ага пример мисалы айтылып келди го, жетебирей дүйнөнү башкарат депчи. Жетебирей кухняда отуруп башкарса адамдар баш жетпейт да. Как отуруп сөйтүп жетеби башкаруу жок. Жетеби ошол энергияны түптөп кармап турган үчүн башкарылат. Эгер ошондой эле бир окуу жай же ошондой бир күчтү топ кармап турган бир уютку деп коет го, уютку болуп турса, ошол жер оңоло баштайт. Азыр сиз айтып атсаңыз ойлоп кетип атпаймынбы? 1 миллион агарган адам бар болсо, ошого каршы да 1 миллион кара күчтөр да бар болсо керек да. 1 миллиондон көп кара деп айта албайм мен багага. Өсө албай аткан кара ой деп коюлса, кара туман бир энергияны ылдый тарткандар көп да. 1 миллиондон да көп. Мисалы өзүң ар бир адам өзүнө эле суроо берсе, даже үчөөбүз деле отуруп үчөөбүзгө бири-бирибизге суроо берсек, ачыбыз келеби азыр биз агарганда? Жок. Биз адалчы керекпиз да. Ооба. Ачыбыз келип кетип атпайбы бирдек болсо. Биз эмоциясы башкара элекпиз. Эмоция бизди кармап турат да. Бүт эле агарган адамдардын арасы баары эле ушунчалык бир укмуш болуп кеткен жок да. Баары өздөрүнө ошого жеткизип атат, бир күнү жарктып свети күйүп калып атат, бир күнү өчүп калып атат. То есть сознанияси жетип атат ошол нерсеге. Да. Бирок эме до конца бара албай, эмоцияларын башкара албай. Ар кандай ошон үчүн жанагы ортодо жанагы ылдый кармап калыш үчүн жанагы жазалма интеллекттер, түрлүү маалыматтар адамды ылдый тарта турган энергетикичи. Ошолордун баары келип атпайбы? Ошон үчүн баарысы сотканы кичинекей балдардан баштап өйдө карап атпайлыбы? Бул сотка мындай айтканда баягы биздин тил менен айтканда бул баягы келүүчү таджал деп коет го исламда. Бул ошол болуп атат да. Бүгүн баарыбыз жалгыз көздөр ошо баарыбыз карап атабыз да. Бул баягы технократический доорго бүгүн адамзат кызмат кылып атат. Өсүүгө эмес, өсүү процессине эмес. Ушу технократический доордун өсүүсүнө кызмат кылып атат. То есть бул дагы бир адамзаттын аңсесин байлай турган дагы бир прием экен да. Да. Мисалы адамзатты аябай байланып келбейби? Ар кандай диндер менен келип атат, ал диндер бурмаланып атат, ошо менен кармап келди да бүгүн. Ооба. Акыркы кармаганда эмне болду? Акыркы кармаганда бизди банкка байлады. Акчагачы. Баарысы эле акчалуу эле кирет болуп эле жалаң ошону төгөм, ошону табам деп эле адамзаттын аң сезими жалаң байлыкка болуп кетти да. Эми ошол бүт кошол ташыл болуп калды, бирок өткөлгө келгенде мына ошончо жүк деп коелучу мунун баары жеңил, ошол жок кылыш керек да. Ошон үчүн бүгүнкү учурда баягы адамзатты кармап турган 4 стихия бар эмеспи? От, суу, жер, анан эле шамал бе? Ооба. Ооба. 5-чи стихияны берди да. Билесизби 5-чи стихияны? Бул энергия деген стихияны түшүнүп келди да. Баардыгын энергия чыгып, булардын баары энергия деген түшүнүктү берди да. Ошон үчүн бул качан биз энергия деген түшүнүккө жеткенде аябай улуу түшүнүк пайда болот да адамда. Азат мен да энергиямын. Ооба. Мен кармап турган сотка да энергия, бүт нерсе энергия. Но кантип ошол энергия накта өзүнүн калыбына келет. Мисалы катуу энергиядан жука энергияга. Бүгүн билебиз да биз алып аткан маалыматтар, ойлорубуздун баары, болуп аткан иштердин баары эмнеден келет? Биздин эфирдик дүйнөдөн келет. Адам ооруса да ошол жактан келет, өзүнө келип калбайт. Баардыгы через эфирдик дүйнөгө келип, анан адамды материализация болуп атпайбы? Ошол сыяктуу бүгүн адамдын сознаниясы жетип калды. Ментальный дүйнө, эфирный дүйнө, бул дүйнөлөрдүн баары менде бар дүйнөдө бар. Мен бул дүйнөлөрдү кантип тазасын алып чыгамдачы. Адамдарда болсо да эмоция, жакшы жагындагы эмоция болуш керек. Мен сени сүйөм, мен сени жакшы көрөм, айланайын деп илгери ата-бала сүйлөшөбү. Айланайын, каңгылайын, ой алдыга кетейин деген жакшы эмоцияларды жаратыш керек. Канткенде ошо жетип чыгат экенбиз. Бүгүндө аябай кызык сөз болду да. Жана шаадаттар келгенде, туталлар келгенде аябай кызык сөз болду. Мен билип билбей бияка жазып атам. Өзүмдүн сезимим боюнча. Бул жерде мен жазып аткан нерсенин баары эле өлбөстүк, картайбастык, түбөлүк жаштык депчи. Анан буларды жазасың, сен оюңда ойноп атат да болчу. Анан бул
фактысы керек да кандай кылып дегенчи. Анан ошентип болуп изденип атсам айтып атат да. Силерде бир главный нерв бар дейт. Бул кандай десем, бул мындай бир чен өлчөм да, адамдын өсүп аткан чен өлчөмү да. Сознанияны ошого байланып дене менен окшойт да. Бирок ошол жерде бир точка бар, силерде жабык дейт. Ошон үчүн силер буга жете албайсыңар дейт да. А эмнеге жете албайт, эмнеге бул суроолду берип аттым дегенде, ошо жакында ошо ордого чыгып калган жалаң ошо ооругандарды бир дарылаганбыз да, энергетикийчи. Группада, Группадачы. Ат ошондо баягы биз энергетический жакшы болду. Бирок до конца да жакшы болуп кеткен жок да. Анан суроо бересиң да, биз энергия болсок, эмне үчүн бул ошо менен калып атат? Мисалы, эгер биз действительно энергияны айлантып иштей турган болсок, биз катуу деревден жука коюп атпайлыбы? Значит, сендеги жок нерсенин баарын жарасак болот да. Вот ушундай вопростор берилгенде бир сезим айтып атат да. Жакын калды, жетип калдың депчи. Жакында ордонун балдары элдин баарын жашарта баштайт. Бул сырды чечип алат дейт да. Адам эте кызык балык да, кантип бул чечет, кантип кандай болот дегенде. Биринчи эле белги тынчтык деп атат да. Адамда тынчтык жок экен да. Адам аябай тынч болгондо, адамда жанагы уктап жаткан кандай нерв деп коет аны. Блуждающий нерв деп койчу, блуждайт, адашкан нерв же уктап калды да, ошол ойгонот да. Ошол ойгонгондо адам өзүнө ошол эле акпал да. Өзүнө өзү доктор, өзүнө өзү врач, өзүнө өзү неме болот да. Любой оорудан адам өзү туруп кете берет. Аягып, жашарып, баарын кылып кете берет да. Ошо адашып аткан нерв адамда бар экен да. Ошон үчүн буну кандайча билебиз дегенде, эмчи силердин боюңар дейт, өсүп кете бербей дейт. Бир какой-то жашка келгенде дейт, кичинее баштайт дейт. Бул ошол өсүү процессиндеги баягы нерв токтоп жабылып калат дейт да. Анан силер кичинересиңер дейт. А жаш балдар баягы өсүп атпайбы шуулапчы. Алар өзүнүн немесине токтойт да, мына ошол сырды силер чечкенде ошондой болот. Анан шашпа кутордо баарын ошого алып барасыз, сени апарып аткан жолуңар ошол дейт да. Сен өлбөсү түбөлүктүүлүк деген бул алтындор дейт да. Ошо жака алып өтөсүңөр. Бул илим дагы силердин баарыңарда ачылат дейт. Бакытбек, сиз айтып аткан ошо вилочковая железаны айтып атат окшойсуз. Вилочковая железа деген эмеспи? Биздин адамда мына көкүрөктө вилочковая железа деген бар да. Да. Ошол вилочковая железа бизге 18 жашка чейин иштейт да. Бул иммунитет. Анан жана сиз айтып аткан адамды өстүрүп, баягы физически өстүрүп аткан нерсе. Анан бул 18 жаштан кийин уже токтоп калат. Азыр болсо ошол вилочковая железа кайра активный болуп, ар бир адамда уже кайра иштеп баштаган да. Вот албаз, ошо иштеп баштаганда кантип иштейт эми? Эми просто баягы иштеп баштап атат. Эми биз бул маалыматыбыз, бул жөнүндө маалыматыбыз болбогондон кийин биз муну түшүнбөйбүз дагы, түшүнбөгөндөн кабыл албайбыз дагы. Напримерчи, азыр деген бизде жанагы энергияларыбыз которулуп атпайбы? На эми уровне ДНК эме болуп атпайбызбы? Перепрошивка болуп атпайбызбы адамдачы? Бирок биз ошол нерсени түшүнбөгөндүктөн адам баласы бир жери ооруса эле, значит, ал жерде энергетический застой бар деп билишибиз керек да туурабы? Ал болсо чуркап барып эле укол алып, капельница алып эле баягы эски энергияны вообще отургузуп коюп атпай кайрачы, сен жакшысың депчи, эски энергияны кабыл албай жатабыз да. Негизи вилочковая железа деген ошол адамды жашырта турган. Менин түшүнүм боюнча мындай болду да. Мен өзүм түшүнүм боюнча. Да, сеникине окшош экен, ушу какой-то менде да подозрение болгон. Ошол жерде бирдеке барбы, же бул башымда барбы, бул кайда турат дегендейчи. Кайрында бул адашып атат. Адашкан нерв деп атпайбы? Именно адашкан нерв деп айтты. Да, адашкан. Все, анда значит другое. Анан мындай деп атпайбы? Бул нерв эң узун нерв сенде деп атат да. Кайчы да? Сендеги эң узун нерв дейт. Значит, бул таманыбыздан кирсе керек, чокубузга жетип турса керек да. Мен ошондой түшүндүм да. Анан бул кандай ачылат, кандай болот, кандай ылайыкталабыз, кантип элге жардам беребиз дегенде ошентип атат да. Тынчтык деди да. Тынчтык эмне дегенде? Тынчтыкта сен ошол энергия менен боло алат экенсиң. Башка нерсе бар, бурганактап бизге кире албай турат экен да. Сен ошону жарата баштаганда, элге үйрөтө баштаганда,
ошол туруктуу акыбалга келгенде акыбалга сечки жанагы ашада түшөт акыбал депчи. Ошол акыбалга алып келгенде бүт оору жок кылат деп атат да. Ана бул кандай дегенде, бунун баарын кантип жасайт дегенде, силер сүйлөшкүлө деп атпайбы. Өзүңөр менен өзүңөр сүйлөшкүлө. Анан буга таң калып кандай өзүңөргө сүйлөшкүлө өзүңөрдү эмнеге мындай деп атканда, силердеги бүтүндүк, бизде бүтүндүк деген бар экен, бүтүндүктү эле биз түшүнбөйт экенбиз. Ата тегибизге карапчы. Жок, бүтүндүк деген бул жалпы адамзат. Бир эле адамзат ичинде эмес, жылдызың барбы, абаң барбы, бүтүн ичинде атом молекула да. Бунун баары сенде бар, сен анда барсың дейт да. Вот ошондо сен улуу бүтүндүктө турасың дейт да. Мунсуз силер дейт. Даже алтынды өргөтө албайсың. Када биз бөлүп жарсакчы. Ошон үчүн ошо бүтүндүктө да мына ушул күч силерде качан тыч болуп өзүңдү ошондой сезгенде, ошондо пайда болот дейт да. Ошондо сен аң сезимиң, ана тоже бизде укпайт экен да, биз алардын аң сезимибизди укпагандыктан жанагындай белгилер башталат окшойт, ооруларчы. Аң сезим бар, уга баштайсың, ар бир клетка жарык болуп иштей баштайт. Ошондо кадимкидей эле булар деле атом молекула баары сүйлөйт дейт. Бирок булар бир гана нерсе дейт. Булар сага көрүнүп калган дейт да, сен эмнени сүйлөсөң бул аткара берет дейт. Беспрекословно деп койбу. Ооруп атырмын сен ала, ооруду күчөтө берет дейт. Бул айтпарбы мен ооруп атырмын, ооруш керек депчи. Кыйналып, бул кыйналады, ошону кыла берет дейт. Булар сага как подчиненный катары дейт. А сен ошону алмаштырсаң, сен квантовый переход кыласың денеңде дейт. Ар бир клеткада. Ага, опять же, аң сезим жетиш керек да. Ошол түшүнүккө келиш үчүнчү. Ошого келип калдык. Будан 1-2 жыл мурун деле биз буга доказать түшүнчү эмеспиз. Азыр улам түшүнүктөр кеңейет экен да, сознание кеңейген сайын түшүнүк кеңейет да. Ана баардык акырында чыт ачыла баштайт экен да. Бакытбек, азыр сиз айтып атсаңыз, менин оюма келип атат да. Биздин азыркы ушул реинкарнациябыздагы биздин миссиябыз өзүбүздүн үстүбүздөн иштей турган миссия окшойт. Анткени биз ошол мен өзүм ойлойм да, ошол таңдалып бир үй-бүлөдөн мисалычы жаралып келет окшойбуз да. Татыктуулар келсе керек ушундачы. Ошо биз татыктуу болуп, ошо биздин артыбыздагы генибизде ата тек барбы, башка нерсе барбы, ушулардын баарына улуу түшүнүккө келип, алып өтөбүз деген бир антпы же убадабы ушундай берилип келсе керек да. Ар ким өзүнүн ар кандай миссиясы бар экен. Ошол миссияларды аткарып бир өзүбүзгө келет экенбиз да. Бүгүнкү миссия ушул өлбөстүккө өтүп кетүү да. Сонун. Бакытбек, азыр сиз айтып атпайсызбы? Тынч абалга келген иштейт экен депчи. Азыркы күндө согуш болуп атса, финансы талкаланып атса, бизнестердин баары банкрот болуп атса, анан кийин тынчтыкка келиш өтө эле кыйын го дейм азыркы убакта. Мен бир примерин көрдүм да. Бир примерди өзүмөн өткүздүм да. Муну баары эле жасай алат. Эртең менен турганда 5 мүнөт өзүңдү бөлдү ошо тынчтыккачы. Тыш болгонгочу. Ошондо чоң өзгөрөт. Ошол маалда сен ошол маалда өзүңө программа койсоң болот. Мен бүгүн бактылуу болом, бүгүн ден соолугум бери оңолот, жагы оңолот. Баары чын деп, баары таза, тунук деп ушундай бир сезимди жаратып койсоңуз, кечке чейин ошол программа менен жүрөсүз. Жатарда кайра толуктап коюңуз программаңызды, кайра ыраазычылыктар менен кайра баарын. Кайра программа ушинтип биз жашоодо программа эмес, программист болуш керек да. Анда тынчтык болбой калбады. Биз жатып алып тынч жатпай өзүбүздү өзүбүз программа түзөтсөк. Жок. Тынч жатканда сенде мына мен таң калып жүрүм да. Тынч жатканда сен башка ойдо болот экенсиң, башка сезим, дене башка сезгендечи, такыр башка. Ошол маалда скорее всего сенин сознанияң аң сезимге койсо бар ачык окшойт да. Анан сенин айтканыңды угат, ошол десе записьтат окшойт. Подсознание. Да. Анан ал менен сен жашайсың ошол күнчү. Ошентип адам өзүндөгү баардык нерсени жеңсе болот да, жанагы булуждающий нерв дейбиз, ошол нерсени ордуна алып келе алат да. Иштей баштайт ал. Сон Бакытбек, чоң ыраазычылык сизге. Дагы маегибизди улантабыз.